Biz musulmanlar tömöндө baratабыз, бул кыйынчылыктардан кантип кутулсак болот дейт. Ыстыкпар тоба кылыш керек балдар, динге бекем болуш керек, анан келечек муунду дин менен тарбиялаш керек. Ошондо гана өсөбүз. Келечек муун бала чакабызды баарыбызды дин менен тарбияласак, мусулмандар бир гана дин менен өсөт балдар. Дин өспөсө калганы баары бекер. Биздин негизги максат ошол дин менен жашоо болгондон кийин динге аракет кылсак, дин өссө, ошол биздин өскөнүбүз ошол. Устат угурийни сыксам, аппак коюу нерсе чыгып, кан чыкпаса, дарап албай эле намаз окуй береби дейт. Эгерде ошол чыккан нерсе ириң болсо, ирин ага турган ирин болсо, анда тара сынат. Түшүнүңөрбү? Эгерде ириң эмес, катып калган бирдеке болсо тара сынбайт анда. Бирок суу ириң болгон болсо, анда тара сынат. Зуфар рахматуллахи алейхи Ханафи мазхабындагы бир аз кененирээк айтып берсеңиз дейт. Бул имам Зуфар боюнча сураптыр. Зуфар ибн Хузейл разияллаху анху. Ханафи алым, Ханафи мазхабында. Ханафи мазхабында балдар 40 алым болгон. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Ханафи мазхабты өзү түзгөн эмес. 40тан турган жамаат болгон. Ахли шура 40 адам болгон. Ошолор менен кеңешкен. Ошолордун ичинде 3-чү же 4-чү орунда имам Зуфар турат. Зуфар ибн Хузейл рахматуллахи алейхи 3-чү же 4-чү орунда. Эң биринчиси Абу Юсуф, Казы Абу Юсуф, анан Мухаммад Шейбани, андан кийин кээ бир риваятта Зуфар ибн Хузейл, кээ бир риваятта Хасан ибн Зияд, анан Зуфар ибн Зияд. Хасан, Зуфар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул Ханафи алымдарынын чоң алымдарынын бирөөсү. Ханафи мазхабында балдар фатваларда 17 маселеде имам Зуфардын маселесине фатва берилет. 17 маселеде имам Зуфар фатва берилет мазхабына. Имам Зуфар рахматуллахи алейхи дагы чоң муштахид, чоң алым, өзгөчө кыястын чоң имам болгон. Кыяс боюнча Ханафилерде эң чоң алымдардын бирөөсү ушул имам Зуфар рахматуллахи алейхи болот.